Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Адабий окуу сабагын өтөбүз. Сабактын темасы нан. Сабактын максаты нан деген текст менен таанышасыңар. Нандын дасторкондон орун алганча эчен түйшүктүү эмгекти талап кылаарын билесиңер. Сөз байлыгыңар кеңейет, түшүнүүңөрдү айтып берүүгө көнүгөсүңөр. Эмгекти сүйүүгө, эмгектене билүүгө, эмгекти баалай билүүгө тарбияланасыңар. Балдар, нан жөнүндө биз өз билгендерибизди айтып көрөлүчү. Азаматсыңар балдар, эми баарыбыз кулак салып, кунт коюп угуп отурабыз. Нан дасторкондон орун алганга кыйла жолду басып өтөт. Эчен түйшүктүү эмгекти талап кылат. Адамдар адегенде трактор менен жерди айдашып, үрөөндөрдү себишет, мал алашат. Жердин нымынан, суунун күчүнөн улам үрөөн көйкөлүп өсүп чыгат. Буудайдан мол түшүм алуу үчүн дыйкандар убагында жер семирткичтер менен азыктандырып, суугарып турушат. Жашыл сабактар бара-бара бой керип, баш алат. Андан соң баш алган буудайлар бышып жетилет. Ошентип аларды адам ак эмгеги маңдай тери менен өстүрөт. Жаз жарышы, күз күрөшү улантылат. Саргара бышкан буудайдын бир даданын коромжуга учуратпай жыйнап алуу мезгили келип, нан жыттанган талааларга комбайндар, машиналар жыйым-теримге чыгышат. Көз жоосун алып, ыргалган буудайларды комбайндар күнү-түнү чаап, оруп, жыйнап, данын бастырышат. Басылган дан машиналар менен кырманга жеткирилет. Кырмандан буудайлар тегирменге салынып, ун тартылат. Тартылган ундар каптарга салынып, базарларга, дүкөндөргө жиберилет. Дүкөндөрдөн, базарлардан унду сатып алып, апаларыбыз, эжелерибиз апакай камыр жуурушат. Ачытып, ачытылган камырдан атайын бөлүкчөлөргө бөлүп алып, нандарды жасашат. Жасалган нанды апаларыбыз, эжелерибиз тандырга жаап, бышырышат. Ушунча түмөн түйшүктүү эмгектен кийин жыты буркураган ар кандай нандар жасалып, дасторкондорго коюлат. Ошентип, нан дасторконго келип жеткиче адамдын бир топ эмгегинен улам кыйла жолду басып өтөт. Ошондуктан адамдын күч эмгегинен, маңдай теринен жасалган асыл нанды урматтоо, ыгы жогу ысырап кылбоо, сарамжалдуу пайдалануу ар бир адамдын ыйык парзы. Анткени нан баарынан улук. Ансыз жашоо кыйын. Бардык эле тамак-аш жашоо булагы болуп эсептелинет. Бирок анын ичинен нан өзгөчө орунду ээлейт. Нандын бир күн жок болушун көз алдыбызга элестетип көрөлүчү балдар. Ошондуктан эл нан баарынан улук деп бекеринен айткан эмес. Кана балдар, нан жөнүндө макал-лакаптардан, ырлардан айтып көрөлүчү. Азаматсыңар балдар. Эми бери жака карап көңүл бургула. Бышыктайбыз балдар. Нан баарынан улук дегенди силер кандай түшүндүңөр? Эмгекчил дыйкандардын буудайдын бышып жетилишине чейинки эмгеги тууралуу эмнелерди билдиңер? Дасторконго коюлган нан адамдардын канчалаган эмгеги менен жаралганын силер билдиңерби балдар? Кана санап көрөлүчү. Азаматсыңар, акылдуу балдарсыңар. Силердин билимиңерди баалап коеюн. Эми балдар, үйгө тапшырма алгыла.
Текст боюнча сүрөттөрдү тарткыла кластер түзүп келесиңер. Шуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Келерки сабакка чейин саламатта болгула.